Саламатсыңарбы, урматтуу 1Б9 тайпасынын студенттери. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы библиографиялык описаниянын областынын китептин сериясынын областы боюнча. Сабагыбыздын максаты серия талаасындагы серия маалыматы жөнүндө жалпы түшүнүк алуу. Сабактын жүрүшү маалымат элементинин серия талаасына сериясын киргизүүнү өздөштүрүү, алган түшүнүктү бышыктоо жана баалоо. Маалымат элементи аталышы, параллелдик сериянын аты, параллелдик атынын тили, аталышына тиешелүү маалымат, жооптуу адам жөнүндө маалымат, ISSN, сериянын астындагы атын жана анын бөлүмүн белгилөө, параллелдик сериянын астындагы аты жана бөлүмүнүн астындагы сериясы, сериясынын выпускалык номери, баш аты, ролу, мына ушулар болуп эсептелинет. Эгерде томдуктар көп томдук болуп, жеке аты болсо, монографиялык описанияга киргизилет. Биринчи же бир гана сериясы кайталанган талаанын жалпы бөлүмүнүн көп томдук басылманын жана томдун номерине киргизилет. Выпускасы жана бөлүмү жөнүндө маалымат томду бөлүп турган бөлүм өзүнчө киргизилет. Өзүңөргө белгилүү, кээ бир китептер томдуктар ошол ар бир бөлүмүнүн аталышы болуп калышы мүмкүн. Мына ошондой учурларды айтып жатат бул жерде. Башка кайталанган серия талаасына серия жөнүндөгү маалымат киргизилет. Бүтүн көп томдук басылма же өзүнчө жазылган том жана томдун номери. Эгерде көп томдук томдор өзүнчө аталышта болсо, жыйынтыкталган описания киргизилет. Серия талаасына серия жөнүндө маалыматты гана киргизилет. Өзүнчө чыгып жазылган том жана анын ичиндеги томдун номери. Мындай учурда жалпы бөлүмү жана сериясы жөнүндө маалыматы бардык чыгарылган басылмалар өзүнчө талаага жазылат. Томдун номери, аталышы талаасына киргизилет. Маалымат элементи аталышына сөздүктөн пайдаланып киргизүүгө болот. Сериянын аталышы өзүнчө жооптуу адам жөнүндө маалымат башка сөздүктөн. Мисалы, бул жерде сөздүктөр бар менюда, өзүңөр билесиңер. Буга чейин биз ошол ир-бир системасынын электрондук каталогуна түшүрүү жолдорун практика жүзүндө иштеп келгенбиз. Мен ойлойм, азыр көз алдыңарга элестеп атса керек ушул меню деген жери. Ал жерден биз даяр сөздөрдү алышыбыз мүмкүн. Мына ошол жөнүндө сөз болуп атат бул жерден. Каталогизатор томдун монографиялык описаниясын киргизүү алдында библиографиялык описаниянын областтык сериясын серия жөнүндө маалыматты киргизүү керектигин, ушундай эле серияга кошумча каталогдук карточка керектигин даярдоо. Маалымат элементинде рол меню аркылуу киргизилет. Ар кандай учурда ар бир сериянын аты жооптуу адам жөнүндө маалыматты менен бирге башка сөздүктөгүдөй эле жалпы сөздүк боюнча издөөнүн аталышынан калган анын ичиндеги сөздү ачкыч сөздөр сөздүгүнөн киргизилет. Мен азыр силерге кичине элес бериш үчүн мына сүрөттөн бир аз маалымат берип кетейин. Азыр көз алдыңарга элестете албай аткан болсоңор, ушул сүрөт аркылуу элестетесиңер деп ойлойм мен. Мына жерде турат, мына область серии деп. Булар маалымат элементтери болуп эсептелинет. Бул жазуу талаасы болуп эсептелинет. Биз бүгүнкү темабызда
сөз болуп атат. Бул жерде ушул мына область серия менен иштеп атабыз. Ушул областтык сериянын ошол мына жерин ачканыбызда өзүңөр билесиңер, бул жерден биз бул жерде бассак, жазуу талаасында белги бар, бул жерде белги болот. Ошону баса турган болсок, бул область серия өзүнчө ачылат. Мына ошондо өзүнчө ачылган жерде ошонун область сериянын астыңкы жазууларын биз китепке карап толтурабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен ойлойм, жакынкы күндөрдө биз практика жүзүндө Кудай кааласа, Кудай буйруса жолугушуп иштешебиз деген ойдомун. Ага чейин ушундай азыркы шартка байланыштуу ушинтип окуп турабыз. Саламатта болгула.